Кыргызстанда алгачкы казино ишке уруксаат алды. Анын артында чын-чынында ким турат? Расмий документтерде көрсөтүлгөн жаш жигитти кожоюн дегенге ишенсе болобу? Анын Кыргызстандагы таасирдүү бир адам менен байланышы эмнеден кабар берет? Аты жөнүм Али Токтакунов, алдыда кенен айтып берем, аягына чейин көрүңүз. 2 майда Кыргызстанда алгачкы компания казино иштетүүгө уруксаат алды. Тактап айтканда, Госфиннадзор Гранд Казино деген жоопкерчилиги чектелген коомуна лицензия берди. Ал үчүн 84 миллион сом төгүшкөн. Башында кылмыштуулукту күчөтөт, арам акчаны адалдоонун булагына айланат, жана башка деп Кыргызстанда көп адам казинолордун кайра ачылышына каршы болушкан. Бирок Жогорку кеңеш колдоп, 2022 жылдын 30 июнунда Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга кол койгон соң казино кайра легалдашкан. Президент муну менен экономиканы көтөрөм, казино арак менен чочкодон адалыраак да деп ишендирип келет. Арак сатып атпайсыңарбы? Бул арам эмеспи? Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми бирок биздин көңүлдү бура турган маселе башкада. Бүгүнкү лицензия тууралуу айтып берсек. Лицензияга эле миллион долларды ыргытып коюп, элден оозуна шымаланып ишке киришкен бул кайсы күркүл болду экен деген суроо туулат. Ачык булактардан карасак, алгач лицензия алган Гранд Казинонун ээси жана башкаруучусу деп Абдыманапов Адилет Абдыманапович аттуу жаран көрсөтүлгөн. Эми чоңураак бизнесмендерди жакшы эле тааныйбыз, туурабы? Бирок бул фамилияны мурда ныпым укпаптырбыз. Анда ким болду экен? Баарын билген Google Абдыманапов тууралуу лицензия алды деген кечээги акыркы жаңылыктарды эле билет, болбосо башка маалыматы жок. Социалдык тармактарда да бул жигиттин изи билинбейт. Башка мамлекеттик ачык булактар Абдыманапов Адилет Абдыманапович аттуу 2 адамды таап берди. Алардын бири 28 жашта болсо, экинчиси 24 болуп чыкты. Демек биздин казиночу 30га чыга элек кылмурут жигит. Өңү түсүн билбейбиз, ошон үчүн Абдыманапов дегенде мына ушул элести гана көрсөтүп туралы. Абдыманапов Гранд Казинону бир нече ай мурда, тагыраагы 2022 жылдын 14 ноябрында каттаткан, андан 10 күн өтүп дагы бир Алатоо көмүр деген компанияны каттоодон өткөргөн. Ага чейин бизнес кылганы тууралуу ачык булактарда кабар жок. Көрсө, кызыктын баары алдыда экен. Кумаркана ачыш үчүн дагы далайлы миллиондор керек эмеспи, долларлар менен. Мурда ишкерлик кылбасаңыз анча каражатты кайдан табасыз деп чалмакка компаниянын юстиция министрлигине берген номерин тере баштадык. Чалаардын алдын get контакттан карай калсак, номер Абдыманаповго эмес, Бурканова Канышай аттуу адамдыкы деп көрсөтүлдү. Бурканова Канышай айтылуу Арзыбек Буркановдун тууган экенин бизге бир нече булактарыбыз айтып жатышат. Анын үстүнө Канышайдын Facebook'унда көптөгөн Буркановдор, анын ичинде Арзыбек Бурканов достугунда бар экени дароо көзгө урунат. Бирок биз ал кызга байланышканыбызда тууганчылыгым жок деп жатат. Арзыбек Буркановго сиз ким болосуз? Эч ким болбойм. Тууган эмессизби? Жок. Бирок достугуңарда бар экен го Facebook'та. Что? Бирок эч ким болбойм. Мен байланышым жок байке. Эч кандай жок. Бир эле фамилияңар окшош, ушундайбы? Ооба. Сиздин номериңиз расмий казинонун документтеринде калыптыр, Гранд Казино дегенде. Ооба байке, только эч кандай информация бере албайм. Директор менен сүйлөшүңүздөр, просто мен бухгалтериясын алып барган болчумун, муну передали ушу документти. Бу азыр тиешеңиз жокпу эч кандай документ берип алдыңыз? Жок, тиешем жок, к сожалению, жок. Мы передали башка бирөөлөргөчү. Атай, тиешем жок. Кимге бердиңиз? Жанагы Адилет Абдыманапов дегенгеби? Да, они уже директорду башка коюшуптур, я не знаю, об этом информации нету. Мурун ким эле директору? Мен бухгалтериясын алып берген болчу. Министрга просто мой номер написали. Биз налоговый регистрация кылып бердик и берип койдук. Буга карабастан жаңы казино ачканы жаткан Адилет Абдыманаповду Буркановдор менен байланыштырган башка дагы фактылар бар. Бул Буркановдорго таандык Алатоо компанияларынын тобу. Буга чейин айтылгандай, Абдыманапов Алатоо көмүрдө негиздөөчү болуп катталган. Буркановдун өнөктөшү Арстанбек Айдаров деген жигит экөөнүн байланышын ачыктап берди. Мо Алатоо көмүр АТК деген Алатоонун жана группа компаниясына кирет да. Ооба. Ушул жерде Абдыманапов Адилет деген адам бар экен, тааныйсыз аны? Абдыманапов Адилет? Ооба. Тааныйм. Тааныйсыз. Ал азыр деле иштейби ушул компанияда? Алатоо кайсы дейт? Алатоо көмүр. көмүрдө дейт. Ооба, көмүрдө. Жок, аны иштебейт.
Бирок Ал азыр эмеде. Бул жакта эмес, ош жакта экен, ош жакта жүрөт да. бирок дагы эле жана учредитель болуп жазылып турат го расмий документтерде. Ошол эле учурда биз сүйлөшүп аткан Айдаров Абдыманаповдун казино бизнеси кандай жүрүп жатканы тууралуу дагы маалыматы бар экен. Өзү эме кылган жок да, бунун артынан инвесторлор бар да, Индустар? Иностранецтерди чакырып, сүйлөшүп, эме кылып, ошол эме кылып аткан бал жигит да. Биз эмне үчүн тактап алган атабыз, анткени ушул Бурхановдордун үй бүлөсү менен көптөгөн байланыштар чыгып атат да, анан ушул Бурхановдор ушул бизнести кылып аткан жокпу деп сурап атабыз да. Мындай да, силерге түшүндүрүп коеюн, биз ошол фирманы ачкан, инвесторлор келебиз дегенде. Анан кийин ошол фирмага азыр адрес деп атпайсызбы? Бул уже лицензия алгандан кийин бул адрес дагы азыр кетет. Иностранецтер азыр учредитель болот да, эмечи, индустар. Биз просто бул казино эмен рухсат бергенде биз ошол казиного биринчи эме кылганда индустар өздөрү келип ошондой эгер силер гарант болсоңор деди, компания ачып ошо сопровождать этпесеңер деп бүт документтерди алар билбейт да. Бүт документтер сопровождать этип, тигилерди даярдап берсеңер, эгер лицензия бере турган болсо, биз компанияны өз атыбызга алып алабыз, өз дальше иштетебиз дегенде. Биз Арстанбек Айдаровдон Абдымановдун өзү менен байланыштырууну өтүндүк. Башында макул болуп сүйлөштүрөм деп жатканы менен кийинчерээк Абдыманапов комментарий бербей турганын айтып телефонду койду. Мындан мурун Абдымановдун аты эч жерден чыкпаса, ишкерлик кылганы тууралуу реестрде маалымат болбосо, 30га чыга элек жигит болсо, анда кантип чет өлкөлүк инвесторлорго ири суммага гарант болуп берди экен? Кызык суроо. Жыйынтыгында мурда аты чыкпаган, бирок бийликке таасири күчтүү Арзыбек Бурханов менен байланышы бар жаш жигит лицензияга эле 84 миллион сом бере алган чет өлкөлүк инвесторлорду тартып келди деп ишендирип жатышат. Бирок буга ишениш албетте кыйын. Эми 55 жаштагы Арзыбек Бурхановдун өзү тууралуу да кайта кетели. Ал көптөн бери бизнес кылып келет. 2 рет жогорку кеңешке депутат болгон, 1 рет Баткенди башкарган. Ушул тапта дагы Кыргызстанда өзгөчө өзү туулуп өскөн Баткенде бирден бир таасирдүү адам саналат. Анткени президент Садыр Жапаровдун мурдатан жакын санаалашы. Арзыбек Бурханов өзү кызматта болбогону менен бир туугандары таасирдүү мамлекеттик кызматтарда турушат. Биз Арзыбек Бурхановдун өзү менен байланышуу үчүн компанияларына катталган телефон номерлерине чалып көрдүк. Бирок бирине дагы жооп берген жок. Албетте, бул боюнча пикир болсо маек курууга даярбыз. Алгачкы сурообуз чын-чынында Абдымановдун артында сиз турасызбы? Казинонун анык ээси сиз болосузбу деген болмокчу, даярдана келсе болот. Айтмакчы, бир топ тролль, фейктер бар эмеспи коргоп чыккан. Казино эми мыйзамдуу, мунун эмнеси жаман, муну эмне чыгарасыңар, тиги бу дегендей жазышы мүмкүн. Аларды убара кылбай айта кетейин. Ооба, казино былтыры мыйзамдуу, адалдаштырылган деңизчи. Бирок анда эмнеге бу кишилер ачык чыкпай, күмөндүү жолдор менен компаниясын каттатышты? Ушул суроо туулуп атат. Аты жөнүм Али Токтакунов. Биздин каналга жазылыңыз, комментарий жазыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биз мындан башка дагы коомго керек, пайдалуу, түйшөлткөн маселелер боюнча видеолорду иликтөөлөрдү, жаңылыктарды чыгарып турабыз. Жакшы калыңыз.